6 bölüm. Ишемби күндөрдүн биринде Иса шакирттери менен эгин талаасынан өтүп бара жатты. Шакирттери буудайдын баштарын үзүп алып, колдору менен ушалап жеп бара жатышты. Кайсы бир фарисейлер эмне үчүн силер ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатасыңар деп сурашты. Иса аларга Дөөт пайгамбар жана анын жанындагылар ачка болушканда эмне кылгандарын окуган жок белеңер. Ал Кудай үйүнө кирип, кыйык кызмат кылуучулардан башка эч ким жегенге болбой турган нан курмандыктарынан алып жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле деп жооп берди да, Адам уулу ишемби күндүн да кожоюну деди. Ишемби күндөрүнүн дагы биринде Иса синагогага келип элди окутту. Ал жерде оң колу шал болуп калган бир адам бар эле. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исаны айыпташ үчүн шылтоо издеп, ал ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Алардын оюн билген Иса бир колу шал болуп калган адамга ордуңан туруп ортого кел деди. Ал ордунан туруп ортого келди. Иса аларга мындай деди: Мен силерге суроо берейин. Ишемби күнү жакшылык кылуу керекпи, же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи, же өлтүрүү керекпи? Алар унчугушкан жок. Иса аларды бир карап алды да, жанагы кишиге колуңду сунчу деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып экинчи колундай болуп калды. Алар аябай ачууланып, Исаны эмне кылсак деп өзара акылдаша башташты. Ошол күндөрдүн биринде Иса сыйынуу үчүн тоого чыгып, түнү бою Кудайга сыйынды. Таң атканда ал шакирттерин чакырып алып, алардын ичинен 12 тандады да, аларды элчилер деп атады. Алар Петр дегенде ысым коюлган Шимон, анын бир тууганы Андрей, Жакып менен Жакан, Филипп жана Бартоломей, Матай, Томас, Алпейдин уулу Жакып жана Зилот деген атка конгон Шимон, Жакыптын уулу Жүйүт жана кийин чыккынчы болуп кеткен Жүйүт Искариот. Иса алар менен бирге тоодон түшүп, бир түз жерге келди. Көптөгөн шакирттери жана бүткүл Жүйүт аймагынан, Иерусалимден, деңиз боюндагы Тир жана Сидон шаарларынан келген көп эл анын жанына чогулду. Алар анын сөзүн угуу үчүн, оорларынан айыгуу үчүн келишкен эле. Жин оордан азап чеккендер да келип айыгып жатышты. Элдин баары Исага колдорун тийгизүүгө аракет кылып жатышты. Анткени андан чыккан күч бардыгын айыктырып жатты. Ошондо Иса шакирттерин карап мындай деди: Руху жакырлар, бактылуусуңар. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердики. Азыр ачка жүргөндөр бактылуусуңар, анткени тоесуңар. Азыр ыйлап жүргөндөр бактылуусуңар, анткени күлөсүңөр. Адамдар силерди адам уулу үчүн жек көрүп, элден бөлүп, кордоп, жаманатты кылса, бактылуусуңар. Ошол күнү сүйүнгүлө, кубаңгыла, анткени силердин асмандагы белегиңер чоң. Пайгамбарларга да алардын ата-бабалары ушундай мамиле кылышкан. Ал эми байлар, силерге кайгы, анткени өзүңөрдүн көңүл соорота турган нерсеңерди алгансыңар. Азыр курсагы ток жүргөндөр силерге кайгы, анткени ачка болосуңар. Азыр жыргап күлгөндөр силерге кайгы, анткени боздоп ыйлайсыңар. Эгерде силерди элдин баары мактаса, силерге кайгы, анткени алардын ата-бабалары жалган пайгамбарларга ушундай мамиле кылышкан. Мени угуп тургандар, силерге айтамын: душмандарыңарды сүйгүлө, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди кордогондор үчүн сыйынгыла. Оң жаакка чапканга сол жаагыңды да тос, сырт кийимиңди тартып алганга көйнөгүңдү да бер. Сураган адамга бер, бергениңди кайра сураба. Адамдардын өзүңөргө кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Эгерде өзүңөрдү сүйгөндөрдү гана сүйсөңөр, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле өздөрүн сүйгөндөрдү сүйүшөт. Эгерде өзүңөргө жакшылык кылгандарга гана жакшылык кылсаңар, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле ошентишет. Эгерде кайтарып бере ала турган адамга гана карызга берсеңер, силерге кайдагы сыйлык? Анткени бергенин кайтарып алуу үчүн күнөөкөрлөр да күнөөкөрлөргө карызга беришет. Ал эми силер душманыңарды сүйгүлө, жакшылык кылгыла, эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар жана бардыгынан жогору тургандын уулдары болосуңар. Жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да ырайым кылат. Ошондуктан атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Соттобогула, ошондо өзүңөр да соттолбойсуңар. Кечиргиле, ошондо силер да кечирилесиңер. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этегиңерге төгүшөт. Анткени кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. Аларга дагы мындай үлгү насаат аңгем айтты: Сокур сокурду жетелеп жүрө алабы? Экөө тең чуңкурга түшүп кетпейби? Шакирт өз устатынан жогору болбойт, бирок үйрөнгөндөн кийин ар бир шакирт өз устатындай болот.
Sen emне үчүn өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бирөөнүн көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Сен өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй туруп, кел бир тууганым, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айта аласың? Эки жүздүү, а дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып сал, ошондон кийин гана бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып салуу керектигин билесиң. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Ар бир дарак жемишинен билинет. Анткени тикенектен анжир, бадалдан жүзүм теришпейт. Жакшы адам жүрөгүндөгү жакшы казынасынан жакшы нерсе алып чыгат. Жаман адам болсо, жүрөгүндөгү жаман казынасынан жаман нерсе алып чыгат. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташса, оозу ошону сүйлөйт. Эмнеге силер мени теңир, теңир деп чакырасыңар да айтканымды кылбайсыңар? Мага келип сөздөрүмдү угуп аткарган адам кимге окшош экенин силерге айтып коеюн. Ал жерди терең казып, пайдубалын таштан коюп, үй курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй козголгон жок, анткени анын пайдубалы таштан болчу. Ал эми сөздөрүмдү угуп, бирок аткарбаган адам үйүн жердин эле үстүнө пайдубалсыз курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй ошол замат кыйрады. Ал үй зор кыйроого учурады.